Саламатсыздарбы? Бүгүнкү сабакта мен учурчактын exception өтмөкчүмүн. Exception деген эмне? Exception деген ушул present simple'дын закондору, кандай закондору бар. Positive формасындагы exceptions булар he, she, itке verбтен кийин s жазылат. I live, he lives, she lives, it lives болупчу. I live бул мен жашайм, live деген этишин ала алабыз дагы, мен жашайм болуп калат. Андан кийин he, ал бала жашайт деген т мүчөнү s берип калат да. She lives, ал кыз жашайт дегенде it lives, ал нерсе же жаныбар жашайт десек, бул s'ти берет. We, you, they булар live эле болуп калат. Биз жашайбыз, ал жашайт, алар жашайт депчи. Ал эми негатив формасына өтсөк, негатив формасында биз могул do деген жардамчыны алып келебиз. Do деген негизи бул этиш болуп калат, жасоо деген этишин билдирет. Эгер биз буну которсок, жасоо этиши болуп калат. Бирок биз негатив формага айландырыш үчүн бизге жардамга do этиши келет дагы. Ушул негатив форманын мүчөсү болуп калат да. Бул жерде not, I not live десек болбой калат да. Do not болуш керек, же болбосо don't кыскартылган формасы. Бул өзүнчө закон, буну жазылыш керек. I don't live болот. Ал эми he, she, itке келсек, бул doesn't болот да. Буну жөн эле жатташ керек. Бул негативди билдире турган мүчө деп жатташ керек буну. Буну эч кандай которууга мүмкүн эмес да. Эмес деген эле маанини билдирет, not деген эле маанини билдирет. He doesn't live, ал бала жашабайт деген. She doesn't live, it doesn't live болот. Ал эми we, you, they булар обычно эле don't live болуп калат. Ал эми биз question формасына өтсөк, question формасында кече мен эмеси боюнча, эрежеси боюнча айткандай эле биринчи эме келет, этиш, do I live. Биринчи этиш, андан кийин ататооч, андан кийин live кетет. Бул жерде бизге могул этиш бул жакка негизи келиш керек эле, этиш кеткен боюнча, эреже боюнча. Бирок бул негатив формасына айландыргандан кийин don't болуп жатпайбы? Ал эми ушуну эле биз questionга айландырсак, анда бизге do does деген жардамчы келет дагы. Биринчи do болот да. Мен жашаймынбы дегенди билдирет. Do I live деп. Ал эми he, she, itке келсек, he, she, itте does he live, does she live, does it live дегенди билдирет. Болгону биз местасы менен do менен, бул жерде кече айткандай эле, I don't live деп атпайбы? Буну бул жака ататоочтун алдына өтөбүз дагы. Do I live болуп калат. Does he, does it, does she live болот. Ал эми we, you, they болсо, we, you, they деди эле ошол do'ну алдына алып өтөбүз, а калганы ушул бойдон калат. Бул уже суроо бергенде да. Ал эми мен силерге дагы кошумча мисалдар айтсак, мисалы менин апам, менин атам десек, менин апам, менин атам дегенде апа, ата, he, she болот да. Ата he болот, ата she болот. Менин атам ар дайым жумушка барат. Менин атам жумушка барат деген эле сөздү биз алсак, бул жерде my father goes болуп калат да. Goes to work. Же goes work десек болот. Every day десек, every day. Бул жерде эмнеге goes болуп калды? Себеп дегенде бул жерде my father деген бул he'ни билдирет. Ошондуктан биз he'ге s'ти кошобуз го, а бул go'го s деп кошулат да. Goes болуп s, бул тоже exception, s деген кошулат. Жөн эле goes болуп калбайт да, жөн эле с кошулбайт. Goes болуп s кошулат. Ал эми my mother болсо дагы mother бул she болуп атпайбы? Бул жеке биз mother'ды кылсак, my mother'га турган болсок, тоже ал деле эме болот. Goes болот. Себеп дегенде he менен she'ге s кошулат эмеспи? Goes. Бул жердагы goes. Жана дагы мен бир аз айтып өтсөм,
мисалдарды. She loves to play basketball десек, например. She loves болот па? He, she'тке биз loves s-ти кошобуз, She loves. She'ге мисалы she loves болот. Ал эми болсо we десек, we play десек, ойноо этишин алсак, бул жерге s кошулбайт, себеп дегенде бул биз ойнойбуз деген маани билдирет. Ал эми she loves буга s кошулат. Дагы бир мисал алсак, my son десек, менин балам десек, my son lives десек. Бул жерде тоже s кошулат. Эмнеге дегенде my son деген бул бала, менин балам, he деген маанини билдирет да. Аны эмесе бүгүнкү менин сабагым аягына чыкты. Бул example, мисалдарды мен дагы кененирээк киргизем. Сиздерге чоң рахмат. Эгер жаккан болсо, лайк басып, жана ошондой эле комментарий калтырып кетсеңиздер болот. Чоң рахмат.